1-июндан баштап Кыргызстандан эл аралык маанидеги жана ички жолдорунда оор жүк ташыган унаалардын жүрүшүнө тыюу салынууда. Мындай чектөө эртең мененки саат 9-дан баштап кечки 20:00-гө чейинки убактарда жүрүүгө болбойт. Убактылуу бөгөт коюунун себеби аптаптуу айда абанын температурасы 28 градустан жогорулап, асфальт бошоп, оор салмактагы унаалар өткөндө бузулууда. Бул көрүнүштүн алдын алуу үчүн ушундай кадам жасалып жатат. Күндүн температурасы 28 градустан өйдө болот да. Ошол убакта автотранспорттук кыймылдар ушу жолдордо жүрсө, автотранспорт кандайдыр бир жолдордо гармошка, жол болбосо колея болуп кетиши мүмкүн. А бизде акыркы убакта ушу транспорт жана жолдорго аябай чоң көлөмдүү акчалар бөлүнгөн. Мындай чектөөлөр жыл сайын эле киргизилет, бирок иш жүзүндө аткарылбайт. Себеби айдоочулар жеңичинен транспорт өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып айдап жүрө беришет. Бир жагынан жүк ташуучулардын күндүз жүрүүсүнө бөгөт коюу ишкерлерди бир топ чыгымга учуратат. Ансыз да бизнесмендер Казакстандын чек арасынан өтө албай жумалап турганын эске алганда, жагдай өлгөндүн үстүнө көмгөн кылганга барабар. Азыркы күндө Кыргызстандын жалгыз гана Тажикстандан айыл чарба продукциясын ташуу бир мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыркы чектөөлөр сөзсүз түрдө бул бизнеске залакасын тийгизет. Эмне үчүн дегенде бул чектөөлөр күндүзгү убакыттарда жүрбөшүнө алып келет. Бул сөзсүз түрдө убакыт жана убагында жеткизүү маселесине келип такалат да. Анткени менен транспорт жана жолдор министрлигинин буйругу жүргүнчү жана кооптуу жүктөрдү ташыгандарга тиешеси жок. Булардан тышкары гуманитардык жана жол салуу жумуштарына керектелүүчү материалдарды ташыгандарга уруксат берилет. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары Жеңишбек Ногойбаев менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исмаиловго жүктөлдү. Ошо жанагы ар бир окко басымдуулук баягы 7 тоннадан ашык болбош керек дегендей чектөө киргизип атпайбы. Бул атайын ошо эл аралык транспорттук кыймылдарды баягы чектөө боюнча атайын ошо Белоруссияда атайын ушундай кабыл алган чечимдер бар. Жагдайдын аптап айларындагы жүк ташыган унаалардын жүрүшүнө тыюу салуу практикасы башка мамлекеттерде деле колдонулат. Ошол эле Европа өлкөлөрүндө бул механизм күндүзгү убактарда иштебейт. Аба ырайына карап чектөөлөр киргизилет. Алдын ала бир жуманын болжомолун алып, ысык боло турган күндөрдү аныктап, ага жараша айдоочуларга кулактандырылат. Бул унаа ээлери үчүн алар менен тыгыз иш алып барган ишкерлерге эч кедергисин тийгизбейт. Бизде болсо жаан жайбы, температуранын деңгээли кайсыл даражага чейин көтөрүлөт же түшөт, булардын бардыгын эске албай туруп 1-июндан 1-сентябрга чейин чектөө коюлду деген нерсе бул билбейм акылга сыйбагандык нерсе да. Мунун бардыгын бир чен өлчөмү болуш керек да. Күндүзгү учурларда оор жүк ташыгандарга чектөө киргизилгени менен ошол эле учурда курулуш материалдары менен алектенгендерге уруксат берилип жатса, анда алардын салмагын тыкыр текшерүүгө алуу керек дешет айдоочулар. Себеби азыр деле айрым жүк ташыгандар көрсөтүлгөн көлөмдөн ашыкча салып алып, жолдорду бузуп жаткан көрүнүштөр жок эмес. Ушундай эле маселе менен жакында Ысык Ата районунун 1-май айылынын тургундары нааразычылыкка чыгышкан. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.